Эмне үчүн согуштук кубаттуулугу боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган Америка Израиль менен чогуу Иранга кол салып, Иранды билесиңер дүйнөдө 16-чы орунда турат. Аны багынта албай жатат. Анын себеби, мисалы, Орусия Украинага согуш ачканда, Орусиядан канчалаган адамдар 100 миңдеген, Кудай билет, балким миллиондогон адамдар качып кетишти. А Украинада деле ошондой эле болгон. Өзүнүн жерин коргогусу келбей толтура адам качып кеткен. А Иранды ала турган болсок, Иранда деле качкындар бар, бирок башка өлкөдө жашап жүргөн ирандыктар өзүнүн өлкөсүн коргош үчүн Иранга карай агылып жаткан саны качып жаткандарга караганда көбүрөөк экен да. Америка айтып жатат, ирандыктарды багынып бергиле, капитуляция кылгыла, ошондо биз өзүбүзгө ылайык башкаруу үчүн алып келебиз дагы, анан ирандыктарда демократия болот, укмуш жашайсыңар, санкциялардын баарын алып салабыз деп атат. А ирандыктардын ою таптакыр бөлөк экен. Анткени булар Ирак менен кошуна жашаган. Иракта канча миллиондогон адамдарды Америка келип, бейгүнөө адамдарды кырып жибергенин өтө жакшы билишет экен дагы. Ирандыктардын ою боюнча багынып берсек өлтүрүп жибериши мүмкүн. Ошондон көрө согушсак жашоого болгон, өмүргө болгон мүмкүнчүлүгүбүз көбүрөөк деп эсептешет экен. Ошол себептен булардын баары жапа тырмак Америка менен согушуп жаткан маалы.